Саламатсыңарбы балдар? Маанайыңар кандай? Мен силерге жагымдуу маанай каалайм. Балдар, биздин бүгүнкү өтө турган темабыз 10 саны. Сабагыбыздын максаты 10 саны менен таанышуу, эсептөөгө жана 10 санын цифрасын туура жазууга үйрөнүү. Буга чейин балдар биз 9 саны менен таанышканбыз. Бүгүн болсо 10 саны менен таанышабыз. 10 санын кантип табабыз балдар? Канчага канчаны кошсок 10 болот. Кана эмесе 1 кошу 9, 2 кошу 8, 3 кошу 7, 4-кө 6-ны кошсок, 5-ке 5-ти кошсок, 6-га 4-тү кошсок, 7-ге 3-тү кошсок, 8-ге 2-ни кошсок, 9-га 1-ди кошсок, жана 10-го 0-дү кошсок 10 болот экен. Азаматсыңар балдар. Азыр балдар сүрөт менен иштейли. Вагондорду санайбыз. Бул жерде канча вагон бар? 1, 2, 3, 4, 5. Жана дагы 1, 2, 3, 4, 5. 5-ке 5-ти кошсок балдар 10 болот экен. Тарелкада канча алма бар экен балдар? Кызыл алмадан канча жана жашыл алмадан канча? Кызыл алмадан 5 экен, жашыл алмадан 5 экен. Демек 5-ке 5-ти кошсок 10. Бардыгы 10 алма болду. Азыр балдар ыр айталы. Оң колумда 5 манжа, сол колумда 5 манжа. Кошуп койсок экөөнү болот экен 10 манжа. Бул ырды өзүбүзгө жаттап алабыз. Эми балдар 10 санын жазууну үйрөнөбүз. Жеби аркылуу туура жазууга көнүгөбүз. Абада жазабыз. Азаматсыңар балдар. Бүгүнкү сабак силерге жакты деп ойлойм. 10 санын таанышып, мисалдарды аткарып, иштөөңөргө ийгилик каалайм.